رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Assalamu alaikum, биздин сүйүктүү көрүүчүлөр. Рахмат жаган Рамазан берүүсү өз ичин баштады. Ыйык Рамазанга арналган берүүбүз менен кайрадан сиздердин назарыңыздарда болуп турабыз. Жалпыга маалым болгондой, азыр куттуу Рамазандын соңку 10 күндүгүнө келип жеттик. Бүгүн биз эфирибизде адал дегеле адам баласынын, мусулман баласынын жашоосундагы адал азык-түлүктүн орду жөнүндө кеңири сөз кылабыз. Бул үчүн сөз кылып берүү үчүн, аңгемелешүү үчүн Кыргызстан мусулмандарынын дин башкарманын адал иштерин өнүктүрүү бөлүм башчысы Максат Атабаев агайды чакырганбыз. Куш келипсиз агай. Куш келдик. Ассаламу алейкум. Ордуңор кабыл болсун. Рамазан айыңыз марек, кармаган орозоңуз кабыл болсун. Рахмат, рахмат. Биздин биринчи эле сурообуз ушул адал. Мусулман кыргыз дүйнө таанымындагы адал түшүнүгү ушул боюнча кеңири бир ачыктама кылып берсеңиз. Абдан жакшы суроо. Негизинен эле баягы көпчүлүк эле адал дегенде эле баягы малдын этин, же болбосо мал союудагы эле нерсени түшүнүп, ушул нерсе беле адал деп көп ушундай түшүнүктөр арбан да. Чектелип калган түшүнүк десек. Ооба, бир рамкага салынып калган түшүнүк да. Анан негизинен адал тармак, абдан кенен тармак да, бул абдан чоң тема негизинен биздин убакыт эле жетпей калышы мүмкүн, бирок жалпылап айтып турган болсок, бул адал тармагында бир эле ошол эт азык эмес, бул биздин жашообуз өзү адалдан куралыш керек. Баягы биз дайыма ошол балдар менен же болбосо бир компанияларга барганда айтып калабыз. Адал тармагы бир эле тамак аш азык-түлүк эмес, бул адамдын жашоо образы. Биздин кылып аткан дуаларыбыздын кабыл болушуна ушул биздин адал жашообуз себеп болот. Мисалы көздү адалдоо, тилибизди, биздин тапкан каражатыбызды деги эле адам жашоосунда биздин туура жолубуздун баардыгы тең адалдан боло турган болсо, демек биздин дуабыз жараткан Алла Тааланын алдында кабыл болот. Эгерде кандайдыр бир жашообузда бир кемчиликтер болуп аткан болсо, анда демек биздин жолубузда маселе бар. Анда биз өзүбүз андап, өзүбүз түшүнүш керек. Демек бул түшүнүктү баягы кеңири караганыбыз аябай туура болот да. Демек дуабыз кабыл болушун дагы тамактан, кызыл өңгөчтөн өткөн ырыс адал болуш керек, э? Демек биздин жашоо образыбыз өзү адал болуш керек. Тапканыбыздан тарта баардык жүрүм турумубуздун баардыгы тең адалдан боло турган болсо, бул биздин жашообузда береке болот. Мисалы, мен ошол Өзбекстанга барганда Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуфтун ошол жакын шакирттери менен сүйлөшүп калдым. Ошондо ошол кишинин жашоо сүртү менен ошо бир эле үзүндүсүн айтып берди да. Ошол бул киши ошол келинчеги боюнда бар кезде ошол Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф ошол өзүнүн каражатын бир гана адал жолдон алып келип, ошол үй бүлөсүн адалдан бактырган экен. Ошонун натыйжасында баласы төрөлгөндөн кийин бул багы хафиз болуп, анан кийин атасы дүйнөдөн өткөндөн кийин абдан чоң басмакана түптөп, Куран басмаканасын түптөп, бүгүнкү күндө дүйнөлүк деңгээлде иш алып барып аткан бир басмаканалардын бири да. Бул адал тамак аштын берекеси деп айтсак, адамга тийгизген таасири, үй бүлөгө бул бир эле ошол баланын баягы азык-түлүк менен камсыз болгону бүтүндөй элге дагы кызмат кылууга бир себепчи болуп атат да. Демек биз өзүбүздүн адал жашоону өзүбүздөн башташыбыз керек. Адалды өзүнөн башташыбыз керек. Анан ата-эне катары өзүнүн ата-энелер өзүнүн перзенттерин, баласын, кыздарын адал тамак аш менен камсыздаш керек деп айтылат да. Ушул канчалык жөндүү, канчалык негиздүү, ушул боюнча да токтоло кетсеңиз. Негизинде биз көп эле мен азыр могул халал индустриясында баш багып иштеп аткандан бери биз көптөгөн бир мындай эмне деп коет, көрүнүштөргө туш болуп атабыз да. Биз деле өзүбүз деле ошол балдарды мектепке жөнөтүп атканда каражат беребиз, 500 сом беребиз, 1000 сом беребиз, колубуздан келген тыйынды беребиз. Анан ал бала баягы мектептен чыккандан кийин кандай азык-түлүктөрдү алып атат, баягы ата-эне ушул боюнча түшүнүк беренби үйдөн деген маселе абдан бир олуттуу маселе да. Мисалы, бүгүнкү күндө кадимки эле баягы күркөлөрдө сатылып аткан, дүкөндөрдө сатылып аткан азык-түлүктөр бизге тыш тараптан келет да. Чет өлкөлөрдөн келет. Биз өзүбүздө баягы өндүрүш аз болгондуктан анчалык көп массада өндүрө албайбыз. Сырттан келгендиктен балдар
баягы кызыгып жылтырагына карап алып жей берет. Татымалына. Ооба. Мисалы бүгүнкү күндөгү мармеладдарды ала турган болсок, бул албетте Кыргызстан ичине кирип аткан ар бир товар декларация менен кирет. Бирок бул жерден анын составы, анда эмне кошулмалар бар текшерилбей киргизилет. Мисалы Түркия мамлекетинде бул мисалы жалаң өндүрүш өздөрүнөн болгондуктан сырт тарабынан мисалы чочконун эти экспорттолуп кирбейт. Бул жакта ишеним абдан чоң да. Ошондой эле биздин чөлкөм бизге ачык болгондуктан баардыгы кире берет. Анан бизге рынок ачык да. Рынок ачык да. Анан баардыгы тең кире берет. Анан жанагындай балдар момпосуйларды, мармеладдарды, жоксо шоколаддарды алып жей берет. Кокси, пепси. Ооба, ошолордун баардыгын алып жей берет. Иче берет. Анан аякта мисалы кадимки эле йогурт алып жеши мүмкүн. Баягы бул да таттуу да, адамды тарта турган. Мисалы биздин адал тармагында биздин Е-коддор деген бар. Ошо Е-коддордо Е120 деген код, бул кашин куртунан алынган кармин деп айтылат. Бул арам, шарият боюнча арам деп өкүм чыгарылган. Мисалы чуда йогурттарында ошону колдонот. Эгер бала муну иче турган болсо, демек бул арам тамак кекиттигинен өтүп кеткен болуп калат да. Ошон үчүн биз ата-эне катары балдарга үйгө келгенде, мынакей балдарым ушундай конфеттерди жесеңер болот, көрсөтмө бериш керек балдар тартынбай. Көзөмөлдөш керек экен да балдардын тамагы. Бул шоколаддардын курамында моундай бир биздин баягы биз мусулман болгондуктан биздин баягы мусулманчылыгыбызга дал келбеген кошулмалар бар экен. Мисалы ошол эле бир шоколаддын курамында ароматизаторлор болушу мүмкүн, эмулгаторлор болушу мүмкүн, баягы биздин мусулманчылыгыбызга дал келбей турган нерселер да буларчы. Анан ошолордун баардыгын тең ата-эне айтып, түшүндүрүп, баягы дүкөнгө киргенде сөзсүз түрдө ушундай курамын окуп койгула балдарым деп бир 3-4 код баягы арам жоксо күмөндүү коддорду жаттатып коюш керек балдарга. Анан ошону карап балдар алып баягы алаксып эме алса болот да. Жогоруда өзүңүз да айтып кеттиңиз. Е-коддор боюнча дагы бир аз маалымат бере кетсеңиз, биздин көрүүчүлөр үчүн да түшүнүктүү болсун. Маалымат иретинде. Бул ар бир товарда Е-коддор бар негизинен. Бул Е-код деген эмне? Бир товарга коюлган бир белги. Мисалы ошол биз Е-коддорго карап товардын адал экендигин, арам экендигин, күмөндүү экендигин аныктап алабыз да. Бир адал тармагында бир формула десек болот да. Е-коддор мисалы даам күчөткүчтөр болушу мүмкүн. Ошондой эле жанагы биз жогоруда айтып кеттик, арам курттардан алынган бир боектор болушу мүмкүн. Андан кийин эле ошол тамактарды, азыктарды баягы даамдуу кылыш үчүн кошула турган усилитель вкуса деп коет. Баягы даамды күчөтүү үчүн азыктар болуп эсептелинет да. Ошолордун баардыгы тең жалпы болуп Е-коддор болуп бир форма иштелип чыккан. Биз ушул учурдан пайдаланып мен мекендештерибизге айтып коет элем. Кандайдыр бир азык ала турган болсок, мен багажым, биз дүкөндөргө киребизби, супермаркеттерге киребизби, сөзсүз түрдө өзүбүз биринчи ошол курамын окуп, бизге багы жат болгон Е-коддор жокпу, ошолорду карап, андан кийин товарды алыш керек. Азыр интернеттин ааламы болуп атпайбы? Ошол интернетте ачса эле ошол муфтияттын адал бөлүмүндө Instagram баракчасында, соц тармактагы баракчаларында Е-коддор бар. Кандай Е-коддор кайсыларды түшүндүрөт, эмнелерди түшүндүрөт. Е-коддор боюнча толук маалыматтар таба алабыз. Ошол жерден алып туруп эле баягы кайсыл азык биздин табитибизге туура келет, анда билсек туура болот да. Анан Е-коддор бул бирдиктүү стандартпы же кээ бирлер коммерция максатында туура эмес азык-түлүктөргө адал деген эме басып коюшу мүмкүнбү? Бул Е-коддор бирдиктүү стандарт болуп эсептелинет негизиненчи. Мисалы биз дайыма ошол Казакстан мамлекети менен коңшу мамлекеттер менен тыгыз кызматташып алака иштешип турабыз. Кандайдыр бир өзгөрүү боло турган болсо Е-коддордон бизге дагы кабарлашып ушинтип турабыз. Негизинде биз бир компания адал сертификатын ала турган болсо, биз ошол баардык формуланы алып келип Е-коддорго салып беребиз да. Демек стандартташтырылат. Ооба. Анткени мисалы жөнөкөй эле бир мисал айталы. Кайсы бир компания өзүнүн таттууларын же болбосо бир товарын өткөрө турган болсо, анын адал сертификатын бизге алып келип берет. Биз ошол адал сертификат менен Е-коддорду бир коюп текшерип көрөбүз ар бирин. Бул кайсы Е-код боюнча берилген, курамы боюнча, эгерде кээ бирде ушуна ароматизаторлордо күмөндүү нерселерге адал сертификаттар келип калат да. Биз ошондой учурларда биз ошол адал сертификат берген органдын
кимдер тарабынан берилгендигин дагы текшерүүгө туура келет да. Алар эмнеге таянып ушул адал сертификаты бергендигин кошуп текшерүүгө туура келет. Биздин баягы маалыматтарыбыз менен баардыгы тең төп келгенден кийин формулага бири-бирине дал келди, төп келди. Андан кийин биз ошол компанияларга адал сертификатын беребиз. Баардык багы шайкештиктердин баардыгы тең толук бир формага түшкөн. Максат агай, менде мисалы дейли, бир азык түлүк өндүрүүчү фирма бар дейли же фабрика. Бирок мен адал сертификатын ала элекмин. Кантип алышым керек? Ушул баскычтар боюнча айтып берсеңиз. Кайсы документтерди тууралашым керек? Эң негизгисинен ошол кайсы компания, мисалы бир компания кондитердик азык менен алектенет деп коелу. Эгер кондитердик азыктар менен алектене турган болсо, ошол кондитердик азыктарга эмне жосо кандай кошулмалар кошулат. Мисалы боектор бар, ошол унга кошула турган жанагы ароматизаторлор бар, даам күчөткүчтөр бар. Мисалы унун составына кошулган эмне азыктар колдонулат, мисалы жыпар-жыттар колдонулабы, анан крем эмнеден жазылат. Ошолордун баардыгынын бизге адал сертификаттары талап кылынат. Ар биринин. Баардык ингредиенттерге, ооба, баардык ингредиенттердин адал сертификаттары болуш керек. Бул көбү ойлошот, бул жөн эле процесс депчи. Мисалы кээ бир компаниялар жарым жыл өтөт. Кээ бир компания бир жылга жакын өтөт. Анткени ошол документтердин баардыгын тең төп келтирип, андан кийин сапат жагынан, андан кийин кээ бир учурда болуп калат. Мисалы биз лабораторияга жөнөткөн учурлар да болуп калат да. Себеби дегенде бул баягы элдин тамак аш коопсуздугу болуп аткандыктан баардыгын тең иреттеп лабораториялык изилдөөлөрүн дагы, мисалы жана биз кадимки баягы ооруп калсак ПЦР тест тапшырып анализ тапшырабыз го. Анан бизге аныктап берет да. Баягы кандын басымы мынча экен, сахары мынча экен депчи. Ошондой эле диагноз коюп берет. Ошондой эле бизге лаборатория ошондой жыйынтык чыгарып берет. Бул адамдын ден соолугуна зыян эмес деп бизге документ келет. Ошонун негизинде баардык документтерди топтойбуз дагы анан бул жерден тиешелүү адал бөлүмү толугу менен карап чыгат. Бул эми кээ бир жана жогоруда айтып кеткендей кээ бир компаниялар ушул жарым жыл ичинде, кээ бир баары документтердин баардыгы тең жайында боло турган болсо 2-3 айдын ичинде адал сертификат алат да. Анан кээ бирки чакан өндүрүүчүлөр толук маалымат болбогондуктанбы же өзүнө кардар тартуу үчүнбү ар кайсы халал деген бир сөздөрдү чаптап коюшу мүмкүн да. Бул коомдо кездешет болуш керек көп эле учурда. Бул канчалык деңгээлде туура болуп калат? Анан баардык эле ушул халал деген этикетинде халал деген жазуусу эле ишенимдүү болуп калабы же керектөөчүдө да кайсы бир жоопкерчиликтер барбы? Негизинен туура бамналган келгенсиз. Көп эле учурда биз борбор калабыздан көрүп калып атпайбызбы? Жана кафе ресторандын сыртында, же болбосо дүкөндөрдүн сыртына, же болбосо ушундай халал чайкана дегендей. Ооба, халал чайкана деп. Же болбосо биз жанагы тест татымдардын үстүлөрүнө баннер кылып халал деп жазып коюшат да. Ар бир жаранга кайрылып кетет элем. Себеби дегенде ушундай баягы тамактануучу жайларына барып калсаңыздар, сиздер биринчиден сурашыңыздар керек да. Эмне азыкка алган? Халал сертификат алган бар болсо, ошол кафеге алганбы, же ошол ресторанга алганбы, муну текшериш керек. Эгер ресторанга ала турган болсо, жалпы ресторанын ичиндеги азык түлүктөрдүн баардыгы толугу менен адал болуш керек. Ал кээде суроо болуп калат ушундай. Мисалы ичиндеги баардык товар адал болуш керекпи депчи? Ооба, баардыгы адал болуш керек. Ошол эле коюп аткан Coca-Cola жана соктордун баары тең, кээ бирде жанагындай таттууларды коюп коет. Ошолордун баардыгы тең ошол кафе ресторандардын ичинде эмне турган болсо, ошонун баары тең адал болуш керек. Ошолордун адал сертификаттары бар, баардыгы тең текшерүүдөн өтүп, адал сертификат берилип, ишмердүүлүгү адал болуп эсептелет. Анан жөн эле бар, мисалы кээ бирөө бар да, адал дегенди чаптап койгон, сиз айткандай кардар тартыш үчүнчү. Же жөн эле мода. Же болбосо жөн эле мода болуш. Аны сөзсүз түрдө текшерип, силердин сыртыңарда халал деп жазылып турат, адал деп жазылып турат, эмнеге алгансыңар? Балким ал ошол мисалы тест татымдагы кетчуптарга алышы мүмкүн, же болбосо этке алышы мүмкүн. Ал этке алып койсо эле ал баардыгы адал болуп калды деген түшүнүк эмес. Мисалы биз ветеринардык кызмат менен тыгыз иштешебиз да. Ал жерден дагы мына айтып атышпайбы? Багыл кээ бир жанагындай тест татымдарга барганда, жанагындай шаурма, гамбургер жасаганда өлүмтүк малдардын эттери кошулгандыгы бул
далилденген да. Ошон үчүн биз балдарыбызды өзүбүздүн жаныбыз аманат болгондуктан ар бир тамактануучу жайга барганда тартынбай эле тамак ашыңар адалбы, мен ошол этиңердин сертификатын көрүп койсоң болобу, жокка эмне сертификатыңар бар көрүп койсоң болобу, тартынбай сурап өзү маалымат алганы жакшы. Бул ар кимдин өзүнүн ден соолугу, өзүнүн коопсуздугу үчүн. Демек кайсы бир кафе же ресторан адал сертификатын алып андан өткөн болсо сертификаттоодон, демек ал жерде чылым же спирттик ичимдикти керектөөгө тыюу салынабы? Тыюу салынат, абсолюттук түрдө. Бардыгы адал болуш керек да. Мисалы, ошол бир кафени алалы, жөн эле бир кафени ала турган болсок, мына биз жакында ушундай бирге биз кат келип түштү. Ушундай менен ушундай чайхана ачтым эле, келип аудит кылып бергиле депчи. Анан биз бардык, тиешелүү, чындыгында Алла ыраазы болсун, биздин ошол мекендештерибизден мен кээде аябай ыраазы болом. Барсак ачыгын айтты, биз эч кандай жанында чылым, спирттик ичимдиктерди койбойбуз. Мүмкүн болушунча ушул элибизге адал тамак берели деп ушундай бир калкты тейлөөчү борбор ачтык. Анан текшерип бергиле деп бизге багыл мекемесин ачык койду. Биз толугу менен эме алдык, текшерип чыккандан кийин чындыгында кээде ушундай бир ишкерлерди көргөндө абдан ыраазы болосуң. Бардыгынын сертификаттарын алып дайындап коюптур да. Мисалы, бул тоок нетин, мисалы, бул компаниядан алдым, мынакей адал сертификаты, бул эттикин бул компаниядан алдым, бул мисалы жумуртканыкын бул жерден алдым, бул тоокту бул жерден алдым, бул таттуулардыкын бул жерден алдым деп. Бир-эки маселеси бар, баягы суусундуктар боюнча алардыкын айтып, толуктап, мисалы, ушундай бир элге адал тейлөө көрсөтөйүн деген да биздин ишкерлерибиз бар, Алла ыраазы болсун. Негизинен бардыгы толугу менен адал болгондо биз баягы коркпостон азыктана берсек, тамактана берсек болот да. Анан муфтияттын адал иштерин өнүктүрүү бөлүмүнүн башка халал мекемелеринен айырмачылыгы кайсыл, артыкчылыгы кайсыл? Ушул боюнча да токтоло кетсеңиз. Негизинен эми биз Кыргызстан мусулмандар дин башкарманын адал бөлүмү буга чейин канчалык бир деңгээлде башка компанияларда эмгектенип келишти. Биз алардын эмгегин дагы сыйлайбыз. Жерге чаппайбыз, сыйлайбыз. Сыйлайбыз, урматтайбыз. Анткени булар дагы кызмат кылып ошол элдин тамак ашын адалдоодо эмгектенип келишти. Эми 2025 жылдын июль айынан тарта халал индустриясын өнүктүрүү боюнча мыйзам кабыл алынды да. Мыйзамда ошол Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгы ошол шариаттык өкүмдү, фатваны шариаттык корутундуну берет деген орган, бул муфтият болуп көрсөтүлгөн. Жогорку орган. Башкы орган ооба. Анан экинчи дагы бир мыйзамыбыз бар биздин. Бул биздин өлкө башчыбыз ошол февраль айында жарлык чыгарып кол койгон мыйзамда Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы бул башкаруу органы, диний башкаруу органы деп так көрсөтүлгөн да. Мынакей эки мыйзам биригип келип бир жогорку институт болуп атпайбы? Адал жаатында дагы дал ушундай тартипке келип калды бүгүн. Бардык азыр башка халал мекемелери аккредитациядан өтүп, андан кийин ишмердүүлүгүн жүргүзө алат. Ошондо багы ишмердүүлүгүнүн бир кайсы бир компаниянын адал сертификатын алып келсе, корутундуну муфтият бере турган деңгээлде азыр бүгүнкү күндө. Демек бардыгын тең бир тартипке келип, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын чечими менен Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгына бирдиктүү бир чоң бир багы эмне деп коебуз, жыйынтык чыгаруучу бир мекеме болуп атат да. Акыркы чечимди кабыл алуучу. Кабыл алып атат. Демек азыр 2-3 эле киши башын кошо калып, биз халал индустриясыбыз деп кайсы бир мекеме түзө коюп, баягы өкмөттүк эмес мекеме, өз алдынча мекеме түзө коюп, башаламан халал сертификаттарын берүүгө болбой калдыбы ошондо? Ооба, эң туура айттыңыз. Мыйзам боюнча дал ушундай. Бардыгы тең ошол Кыргыз аккредитация борбору бар бизде. Кыргыз аккредитация борборунан ошол аккредитациядан өтүп, өзүнүн мыйзамдаштырып ишмердүүлүгүн, анын негизинде өзүнүн ичинде багы технологу болуш керек, анын өзүнүн ичинде жана шарият боюнча адиси болуш керек, анын өзүнүн ичинде багы адал сертификат берүүгө укуктуу, тажрыйбалуу курстардан өткөн адиси болуш керек. Ушунун баардыгы эксперттер болуш керек. Ошонун баардыгы тең биригип келип, анан бир халал мекеме өздөрү түзүлөт дагы, түптөлөт дагы, андан кийин ишмердүүлүгүн жүргүзүлөт.
Ошо алар халал сертификатын жасап бир мекемени өткөрүп келишти. Акыркы жыйынтыкты бизге алып келет. Баардык халал документтердин баардыгын көрүп туруп, анан биз чечимди актыны жазып берип, биз кол коюп берип, жыйынтык чыгарып беребиз. Азыр ушундай бир жакшы бир тартипке келип атат, Кудайым буюрса. Жогоруда өзүңүз айттыңыз, мамлекеттик жетекчилик тараптан дагы, муфтияттын жетекчилиги тараптан дагы ошол калктын адал азык түлүгүн көтөрүү, калайыкка адал азык түлүгү менен камсыздоо боюнча аябай чоң иштер аткарылып атыптыр. Ушул эле маселеге булай мамлекеттик мекемелер менен, тиешелүү мамлекеттик мекемелер менен кандай иштешип атасыздар, эмнелерге жетишилди, ошол эле мамлекеттик ветеринардык кызмат же болбосо халал индустриясы боюнча жанагы экономика министринин алдындагы адашпасам, ошондой эле аккредитация маселелери ушул боюнча дагы бир аз айта кетсеңиз. Негизинен буга чейин бир жакшы иштер жүрүп келген, ошол иштердин уламчысы катары дагы биз ошол жакынкы күндөрү ошол биздин мамлекеттик ветеринардык кызмат менен келишим түзүп, бирдиктүү иш алып баралы деп макулдашууга жетиштик. Буюрса, эми баардык жанагындай колбаса азыктарын болобу, же болбосо сүт өндүрүүчүлөр болобу, бизге багыл халал адал сертификатын алам деп келе турган болсо, толугу менен бизге жардам берүүчү орган болуп эсептелинет. Бул жактан дагы биздин багыл ыраазычылык билдирип коюшубуз керек. Жетекчилик дагы биргеликте иш алып баралы деп, өздөрү да бир кадам таштап, биз эки кадам таштап, ушинтип бир жакшы бир ийгилик болуп атат. Экинчиден, биздин Кыргызстанды деп коебуз мамлекеттик мекемеси, ошол бул дагы экономика министрлигинин алдында. Биз алар менен азыр бүгүнкү күндө чогуу иш алып барып, адал сертификаттарын берүүдө бир жакшы ийгиликтер болуп атат. Бүгүнкү күндө алар дагы ошол экономика министрлигинин алдындагы адал баягы департаменти бүгүнкү күндө ошол электрондук бирдиктүү база түзүп, баардык бир реестрге келтирели деп алар дагы аракет кылып атат. Себеби дегенде багы бүгүнкү күндө баардык ачык болгон заманда жаап жашара турган эч нерсе жок. Ошон үчүн алар дагы чакырык жасап, келди, баарыбыз башыбызды бириктирип, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ошол адал сертификат алам деген мекемелердин башын бириктирип, бир реестрге каттайлык деп ушундай иш болуп атат. Бүгүнкү күндө мунун үстүнөн дагы биз аракет кылып иштеп, өзүбүздүн сунушубузду берип атабыз. Анан өзүбүздүн дагы ички башкармалыктын ичиндеги адал бөлүмүнүн ичиндеги реформалоо иштери бар. Ошолор менен алектенип, бүгүнкү күндө элдин кызматында болууга аракет кылып атабыз. Биздин максатыбыз эмне? Ушулардын баардыгы биригип келип эле элдин ден соолугу, элдин адал элибиз биздин адал тамак аш жеп калса экен. Тапканы адалдан болсо, жеген адалдан болсо, демек дуасы кабыл болсо деген биздин. Демек калайыктын азык түлүк коопсуздугу биринчи орунга коюлуп, бул багытта чоң иштер аткарылып атат. Анткени бул баарыбыздын ден соолугубуз болуп атпайбы? Ооба. Анан жогоруда колбаса деп дагы айта кеттиңиз да. Ыңгайсыз болсо кечирим сурайм, бирок жанагы ДНК маселелери боюнча дагы бир аз элге, биздин көрүүчүлөргө түшүнүктүү болсун үчүн ушул кээ бир колбасаларда чочконун ДНКсы чыкты делген маалыматтар болуп чуруу түштү. Азыр информациялык тоор өзүңүз билесиз. Эл бир сыйра коркуп, үркүп, кандай кылабыз, эмне кылабыз деп чочулагандар болду. Ушул ДНК маселеси боюнча бир аз токтоло кетсеңиз. Бул кандай болуп калат, кайсыл учурда чыгып калышы мүмкүн? Эң сонун суроо. ДНК баягы бир колбасадан ДНК чыкты десе эле баягы бул чочкодон жасалыптыр, же болбосо ошо чочконун кошулмасы бар дегенди билдирбейт. Чочкону союп кошуптур дегенди түйүнөр койсо. Мисалы ошол ДНК табылып турса баары тең ва деп чыруу чүчүштүн кажети жок. Анткени ошол бул ДНК деген эмне? Бул ДНК бул бир түшүнүк бар, контаминация деген жол бар. Бул жуга турган нерсе. Аба аркылуу болушу мүмкүн, кармайт, транспорт аркылуу мүмкүн. Мисалы жанагы базарларда бир тачкага жанагындай чочконун эти ташылып, анан ал баягы жуулуп, тазаланбастан эле кайра койдун эти салынат, жашыл жемиш салынат, анан ошол менен кайра жанагы контейнер менен келген колбаса азыктар салынышы мүмкүн. Бул учурда сөзсүз түрдө биз 100% дейбиз, чочконун ДНКсы чыгат. Дагы бир жолу айтам, бул ыктымалдуулук өтө жогору. Ыктымалдуулук өтө жогору. Бул учурда арам болобу, болбойбу? Бул эми мен арам болбойт деп айтабыз. Анткени бул бул учурда биз эмне кылабыз? Бул учурда биз лабораторияга изилдөө берип атпайбызбы? Мисалы кече бир базарга барып келдик. Базарга барып келип, ошол базардын жетекчи менен дагы жакында сүйлөшөлү деп атабыз. Буюрса, абдан өздөрү да аракет кылып аткан экен.
Жакын бир аралык 2 метр экен. Мгм. 2 метр. 2 метр бул жерде чочкон эти сатылып атат. Бул жак бетинде кадимки колбаса азыктары, тоок эттери, кадимки жашоо тирилик жүрүп атат. Бул учурда контаминация жолу менен жугат деп айта алабыз. Сөзсүз түрдө чочконун ДНКсы чыгат. Анткени жөн эле бир мисал айтайын. Ошол жерден чочкон этин алган адам бир жака келип туруп колбаса алышы мүмкүн, тоок эттерин алышы мүмкүн. Ошонун акча берип атат, акчаны алып атат. Акчаны алгандан кийин тиги киши баягы сатуучу акчаны алып, анан колбасаны берет. Бул уже жукту деген сөз. Баштык акча аркылуу же Бардык комбинация болгондо. Ошон үчүн контаминация деген ошол да. Демек бул жерде так кесе арам деп айтуунун өзү оор. Өзү оор. Ооба. Анткени мисалы кайсы бир компанияда чыкканда биз бардык продукцияны чыгара текшеребиз да. Толугу менен компаниянын өзүн текшеребиз, продукциясын текшеребиз, бул жакта да чыкпайт. Сөзсүз түрдө. ДНКга келгенде эле баягы чоочуштун кажети жок. Бул баягы ошол Өндүрүлгөн жерде чыкпайт, бирок базардан чыгып калышы мүмкүн. Ооба, анткени баягы базарда деген мекеме колбаса азыгын алып чыгып туруп өткөрүп берди, рынокко чыгарып берди. Рыноктон кийин эми ал кимдердин гана колунан өтпөйт. Түшүнүктүү. Каяка гана барбайт. Андан кийин ал жерден уже контролдош оор да бизде. Ал үчүн ошол жогоруда мен сөз кылып кеттим, Түркия мамлекетинде бизге дагы чочкону өндүрүштү, сырттан алып киришти тыюу салганда ошол ДНК маселеси бизде абсолюттук түрдө жок болот. Рахмат Максат агай, атайын убакыт бөлүп биздин куттуу студиябызга келип бердиңиз. Адал исламдагы жана каада салтыбыздагы шайкеш маселе да бул адалчы. Ошол боюнча кеңири сөз кылып бердиңиз. Алла ыраазы болсун. Кайрадан сизди студиябыздан көрүүгө ынтызар болуп кала беребиз. Кадырман телекөрүүчү, сиз Рахмат жаган Рамазан берүүсүн көрдүңүз. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alassalah. Hayya alassalah. Hayya alel felah. Hayya alel felah. Allahu Ekber.